Ұзақ уақыттан кейінки билим берүүдө жасалып жаткан реформа канчалык деңгээлде алдыда бизге жакшы жыйынтыгын көрсөтөт деп ойлойсуз? Жардырууну уюштуруп аткан, бомба жасап аткан башкалардын бардыгы билимдүү адамдар алар. Билим болбосо физикадан, химиядан аны жасай албайт. Бирок ошолордо адамгерчиликтин бир туу чокусу болсо, үлгүсү болсо, ал андай жаман кадамдарга бармаган эмес. Биздин кыргыз мектептеринде эмне жетишпестиги бар? Эмне үчүн ошол түрк лицейлерин көбүрөөк тандашат атам эле? Өнүккөн глобалдашуу доорундагы балдардын тарбиясы четте калбаш керек деген. Аларда адамгерчилик, инсандык жогору болуш керек. Мында жасалма интеллект учурда ошо технология дүркүрөп турган убакта аябай маани берилип, колдонула турган программа болуп жатпайбы? Бул келгенден кийин андан бетер менде кооптонуу пайда болду. Балдар жалкоонун жалкоосу болот экен андан бетер. Жаңы билимди үйрөнүп, аны өздөштүрүп, сабагында колдонгонго чейин эле аркасында кийинки жаңы билим даяр турат да. Биз эмне кылып атабыз? Мугалимдерге Zipgrade, телефон менен тесттерди жасоо, ChatGPT менен иштөө, ушундай тапшырмаларды берип атабыз. Эмне кылабыз эми? Чынында ушул көп санда уюштурулган семинарлар, интенсивдүү курстар, мындай сапаттуу. Бир күн мектепте иштеген эмес, бир күн методикадан сабак окуган эмес, бирок үйрөтөм. Үйлөдө көбүрөөк баланын тарбиясы эненин жоопкерчилигине жүктөлөт. Ата катары мен ошолорго көп көңүл бура албай калган тажрыйбадан улам ошол нерсени мен өзүм айтам да. Бир илим изилдөөнүн бир жолуна түшкөн эмес нугуначы, алар чында кайсы теманы изилдеп, эмнени жазып жатканын эле кээ бир студенттер билишпейт. Илим менен бул мектеп дагы алектениш керек. Мектептин байланышы болуш керек.